Ыйык Рамазан айы мусулман үй бүлөсүндө молчулуктун жана кубанычтын айы. Таңдан күн батканга чейин орозо кармап, күнү бою тамак аштын баардык түрүнөн баш тартышып, жаман иштерден, арам ойлордон алыс болууга аракет кылышат. Орозо кармоо исламдагы 5 парыздын бири. Рамазан айында сыйынуу, соопчулук иштерин көбүрөөк жасоо менен мусулмандар Аллага жакындоону максат кылышат. Орозону дүйнөдөгү миллиарддаган мусулмандар кармашат. Рамазан айынын келиши менен алар күнүмдүк адаттарын, иштерин жана жашоосун жакшы жакка өзгөртүп, азда болсо кайрымдуулук менен соопчулук иштерине салым кошуп калганга аракет кылышат. Демек бул айда ошол биз канчалык кайрымдуулук кылсак, канчалык оозачарлык кылсак, канчалык жоомарттуулук, берешендүүлүк кылсак, ошончолук соо кенен болот. Анткени бул ай айтып атпайбы, башка айларга караганда 70 эсе соо көп болот деп. 70 эсе. Ал эми ошол үчүн бул айда Куран окууду карасаңыз, бул ай Куран айы да. Курандын өзү негизи ар бир тамгасына 10 сооп берилсе, бул айда 70 сооп берилет дейт, караңыз. Демек ар бир тамгасына эселеп. Демек бул ай биз үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк, берешендүүлүк кылсак дагы, башка кылсак дагы. Анан эми аалымдарыбыз айтат, зекетти мына ошо Рамазандан Рамазанга карап өлчөгүлө деп. Bir жылда bir бөлүүчү зекет дагы ошо Рамазанда өлчөнүп берилип, анан кийингиси дагы Рамазанда өлчөнүп берилген, бул дагы да жакшы. Анткени бул Рамазан сооптордун дагы эселеп көбөйүүсүнөн. Негизи эле биздин кылган ибадатыбыз бул акыры жыйынтыгы соо эмеспи? Демек бул закеттин дагы соонун көп алуусун кааласак, анда сөзсүз ушу Рамазан айында кылганыбыз эң жакшы болот. Мына ушундай иштерди жасап жүргөн өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев өзүнүн жеке каражатын элге жумшап, 20 жылдан бери Рамазан айында жардам берип келүүдө. Чүй облусунун бардык райондоруна жардам берип жатат. Кезектеги кайрымдуулук иш-чара Сокулук районунда болду. Аталган районго 40 кап ун жана азык-түгүлүктү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратылды. Сокулук району Кыргызстан боюнча эң чоң райондордун экинчи орунда турат. Биринчи Кара Суу району болсо, экинчиси бул биз турган Сокулук району. Сокулук районунда жашоочулар дагы абдан көп. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев өзүнүн демилгеси менен, өз чөнтөгүнөн карапайым калкка ыйык Рамазан айында жардам берүүдө. Чүй облусунун Сокулук району эң чоң райондордун бири. Райондо 19 айыл аймагы жана Шопоков шаары жайгашкан. Бул Рамазан айында Сокулук району үчүн чоң кубанычтуу күн болуп атат. Анткени Чүй областында Сокулук району чоң райондордун бири. Şu халкы боюнча 187.279 адам жашайт официально. Ошонун 1728 социальный паспорт менен да. Анан ошонун 19 айыл өкмөтү бир шаарыбыз бар да. Ошонун ар биринен 20дан ошо аябай муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлүп атат. Тентишев Эркин Саткынбаевчика чоң ыраазычылык билгисебиз райондун атынан. Улуу Рамазан айында ушу үй бүлөлөр үчүн чоң жардам болду деп эсептейм. Анткени Сокулук району чоң район деп айтып кетпедимби? Ошо 3 бөлүккө бөлгөнбүз бүгүн. Сокулуктун центрина 8 айыл өкмөтү, Күнтүү айыл өкмөтүнө 5 айыл өкмөтүн, азыр Нижний зона жакты болсо Атбаш айыл өкмөтүнө чогултуп атабыз. Аякта тоже 5 айыл өкмөтүн азыр берген турабыз. Жумаева Мария апа 65 жашта. Ал Сокулук айылынын тургуну. Экинчи топтогу ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Кече күнү үйүндө азык-түгүлүк жок калып, дүкөндөн эти жок арзан сөөктү карыз калып келгенин айтат. Бүгүн Эркин Тентишевдин элге берип жаткан жардамы аны өзгөчө кубанычка бөлөп турду. Эми ушул качык зам болот, эми перестройканы деле өткөнбүз, эми мында эле өтөбүз, эми мынакей жаңы бийлик болуп атат, эми мындан ары жакшы болсун, Кыргызстан өнүгүп өссүн, силер окшогон балдар жакшы иштерди иштеп, ишиңер ийгиликтүү болсун, жараткандардан дениңер сак болсун. Эркин, саламатсыңбы? Мына сенин аманатыңды балдар жеткизип берди, Алла ыраазы болсун. Рамазан айында ушинтип сооп көп иш кылып атасың, ошо сага да ден соолук каалайм. Өмүрүң узун болсун, мага деле көп эле жардамың тийип аткан, көп эле жардам берип аткансың. Ушундай жигиттер көп болсун Кыргызстанда. Мен ушул Сокулук айылынын тургуну болом, 5 балам бар.
Рахмат ушундай ыйык Рамазан айында ушундай жардам берип атканыңыздарга. Сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Ишиңиздерге көп ийгиликтерди берсин. Өзү ушу үйдө 2 килограмга жакын эле унум калды эле. Чоң рахмат, аябай чоң жардамыңыздар тийди. Эркин Тентишевдин мына өзүнөн берген садакасын көрүп отурасыздар. Ушунда канча аз камсыз болгон үй бүлөлөр келип отурат. Ушуларга жардам көрсөтүшүгө биз эл арасынан Жаңы айыл өкмөтүнүн эсебинен аксакалдарыбыздан рахмат айтып келет. Райымдуу Алла, боорукер Алла, кереметтүү Алла. Ошо жамгыр менен жер көгөрөт дейт, бата менен эл көгөрөт дейт. Саткынбай баласы Эркинге, балам башың болсун, берекелүү ашың болсун. Uzun ömür yaşın bolsun. Ya Rabbim Allah aşısı büyük toğdan sakta, kıykırıp tiygen joğdan sakta. Ağını katı sudan sakta, adam ölgün çoğdan sakta. Bak karısın, gıdır darısın, el için aman bolsun. Emgegin kaynap dursun, bereken caynap dursun. Bölçü olsun, bedenin çölde olsun. Kumga koyun cayılsın, kuyruk menen boğurca. Jakkanın arça olsun, camınganın barça olsun. Jumşağanın nevire, çevire, kıvıra, tıvıra olsun. Başından jakşılık ketpesin, jamanды кууп жетпесин. Жаман ой, жаман ниет, жаман иш кылгандар ошо оюна жетпесин. Субхан Алла ошо берген батамды кабыл кыл. Амин. Аллаху акбар. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн тизмесин райондун социалдык фонду түзүп берген. Бул тизмеге ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, көп балалуу үй бүлөлөргө, колдоого муктаж болуп турган кары адамдарга берилет. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мирбек Осмонов, Бирге ТВ.